Так, аналогиялар. Аналогиялар демек 20 сұро келеткен балдар. 20 сұро 20 минут берілеткен. Демек bir аналогияны чечкенге сілерге 1 минут уақыт берілет. Эми ошол 1 минутта чечиш үчүн ортага чейин 270 күн, болжол менен 260 күндөй бар. Күнүнө машыгып анан үйрөнөсүңөр да. Аналогия деген бул эки жұп сөз берилеткен. Мисал үчүн бул жактан карасам, окшоштуктар, так, прокурор коргоо деп турат, мисал үчүн. Биринчи деп алалы, прокурор анан коргоо деп турат. Ушул эки жұп сөз деп коет, анан варианттары кетет да, А, Б, В, Г. Анан биз ушул эки сөздүн ортосундагы катышты табышыбыз керек. Кандай катыштар болот экен балдар? Келгиле жазалы. Биринчи, ушул эки сөз бири-бири менен катыштары өтө эле көп, бирок силер менен азыр эң көп колдонулгандарын жазалы. Ошолор балдар керек силерге. Эң биринчи бүтүн жана бөлүкчө дейин. Мисал үчүн биринчиси бүтүн болушу мүмкүн, экинчиси бөлүкчө болушу мүмкүн. Бөлүкчө. Эми менде суроо. Бүтүн анан бөлүкчө деген эмне? Жазгыла комментарийге. Бүтүн бөлүкчө дегенди кандай түшүнөсүңөр? Мен бул теманы өтө элекмин, анан билбейм да деген мындай баягыдай больной сөздөрдү айтпагыла, баягы мындай. Оорукчал сөздөрдүчү болбойт андай. Ойлонуп, мындай көрүп атасыңар, карап, ойлонуп айткыла. Бүтүн деген бир толук 100% нерсе, бөлүк деген анын бир бөлүгү. Түшүнгөн жокмун мен муну. Мисал келтиргиле, кана. Мисалы терезе, рама. Рама терезенин бир бөлүгү болобу ошондо? Боз үй кериге. Болот мына. Боз үй, машина, дөңгөлөк, мына. Ошондо элестетесиңер, демек бир бүтүн нерсе, анан мына адамды алсаңар, адам көз десең, адам бир бүтүн, а көз анын бир кусогу, чынбы, бир бөлүгү. Дене, кол, болот мына. Азаматсыңар мына. Силер кыйын экенсиңер го. Шулда эле аналогияларды берип атасыңар го. Силер үйрөтөт окшойсуңар мага. Бул бүтүн бөлүкчө, Эми балдар кийинки экинчи жалпы жана жеке катыштар болот балдар. Жалпы, жеке. Жалпы жеке дегенди кандай түшүнөсүңөр? Жалпы жеке. Кана? Жалпы алар мен дейт, алар мен. Битанго дейт, биология, зоология дейт. Биология, зоология. Мындай да балдар. Жалпы деген ошол мына биология илимин ала турган болсок, биология. Бул жалпы. Эми ошо биологиянын илимине эмнелер кирет? Өсүмдүктөр кирет, дагы эмне кирет? Ошо тирүү организм бар кирет, өсүмдүктөр. Биология дегенде жалпы эле болуп атат, жеке дегенде, мисалы үчүн кактус деп койсок да болот да, мисалы үчүн. Кактус бул жеке түшүнүк да. Биология деген жалпы түшүнүк. Мисалы үчүн кыргыз эли деп койсоңор, жалпы түшүнүк. Анан бир асанды ала турган болсок, бул жеке түшүнүк болуп калат да. Мына ошол жалпы жеке деген ошо жазып атканыңар дагы туура. Алар мен, алар деген окшошот ооба, дайым эмес, бирок окшошуп калат, жалпы жекеге кирип калат, мен деген жеке. Үчүнчү, балдар синонимдик катыштар болот экен. Синонимдик катыштар. Бул эмне дегенди түшүндүрөт?
Ошол могул биринчи сөз менен экинчи сөз маанилик жактан окшош болуш керек да. Синонимдик катыштар. Мисалы, жазгылачы кандай болушу мүмкүн? Өйдө жогору, эл, калк, ат, ысым, болото. Жай тездейт, ал антоним болуп кетти. Макул, жакшы. Синонимдик катыш кыскасы экөөнүн мааниси окшош, жазылыштары ар башка болот экен. Анда эми өзүңөр билгендей кийинки кандай катыш болушу мүмкүн экен анда? Төртүнчү, антонимдик катыш болот, чынбы? Антонимдик. Андан кийин антоним болгондо эми күнтүн, чуркады, отурду десеңер, бири-бирине карама-каршы, сүйлөдү, унчукпады десеңер, дагы эмне, даярданды, мисалы үчүн, даярданды, ыйлады десеңер болот. Даярданды десеңер, жок, мисалы үчүн даярданды, ооба, а бирок ыйлады десең, бул маанилик жактан да сразу эле түшүнбөйсүң, бирок даярданбай, ортодон өтпөй, анан ыйлады деп ушундай мындай көрдүңөрбү? Ошон үчүн нормальный даярданышыбыз керек, Улам мындай негативный нерселерди эстеп туруш керек да, ой жүгүртүүңөргө жакшы болот. Эми карагыла, даражалар дагы болот экен балдар. Даражалар. Даражалар деген мисалы үчүн өйдө карай болушу мүмкүн. Мисалы үчүн басты жүгүрдү деп кетет да, көрдүңөр, күчөп кетип атат. Басты жүгүрдү, гүлдү каткырды, ыйлады боздоду деген мындай күчөтмө даражалар кетет. Анан ошондо ыйлады боздоду десек, ошондо күчөтмө даража мындай ылдый карай кетет да, көрдүңөрбү? Гүлдү каткырды десе өйдө карай кетип атат мына. Ошондо күчөтмө даражалары өйдө карай, ылдый карай. Анан аябай белгилүү болгон себеп натыйжаны өтө көп сурайт да. Себеп натыйжа байланыштар болот экен. Себеп натыйжаны биз логикада дагы аябай жакшы карайбыз балдар, Себеп натыйжалуу ой жүгүртүү бул логиканын негизи болот да. Ой жүгүртүүдөчү себеп натыйжалык байланыш. Анан ошондо себеп натыйжаны силер кандай түшүнөсүңөр? Себеп натыйжаны жазгылачы. Жамгыр сел дейт, жамгыр селдин ооба себеби болушу мүмкүн. Туура, дагы 200 балдын немесичи? 200 балдын себеби эмне болот? Кана ким жазат, ким билет? 200 бал ортодон аракет эмес. Аракет болбойт. Аракет кылып деле эчтеке жок болуп атпайбы? Даярдануу дейт. Ийгилик. Даярдануу деле жалпы сөз сүйлөп атасыңар. Молодец, Тумара. 8 саат даярдануу, конкреттүү сөз сүйлөдү, көрдүңөрбү? Даярдануу деп жалпы нерсени айтып атасыңар. Мээнет. Мунун баары ирунда да жөн эле сөз бул. Даярдануу, аракет. Себебичи? Эмне үчүн мен айтып атам бул жөн эле сөз депчи? Себеби силер аракет деген сөздү укканда энергия албайсыңар да, ал сөз силерге энергия бербейт. Ошондуктан ал жөн эле сөздү сүйлөп атасыңар да. Түшүндүңөрбү, 8 саат даярдануу дегенде уже күч сезе баштайсың да, окты депчи, мындай бирден же коркосуң же сүйүнөсүң да. Ами койчу 8 саат мындай же мындай сенин ичиңде сезимди пайда кылат да ошол сөз. Ошол сөз конкреттүү, анан күч бере турган сөз. Ошондуктан балдар жалпы сүйлөбөгүлө. Аракет кылсаң берекет, анан да эмне дагы. Андай мындай жалпы нерселерден алыс болгула. Конкреттүү ой жүгүрткө 8 саат аналогия окуйм бүгүн дейсиң дагы 8 саат окуйсуң болот. Ушул сыяктуу да. 6-чысы себеп натыйжа болду, Дагы балдар ким мурун аналогия окуп жүргөн болсо жазгылачы, дагы эмнени мен калтырып кеттим. Дагы көп эле көбүнчө бар. 15 катыш деп кээ бир китепте жазып койгон. Бирок мен буга токтолбойм деле, мындай 15 катыш анан 20 катыш деп. Себеби жашоодо канча нерсе бар болсо ошончо катыш бар да. Миллион, миллиард түгөнбөйт да булчу. Бирок биз анын баарын изилдеп бүткүчө 11-де бүтүп кетебиз да. Ошондуктан биз мындай
негизги инструменттердин болуш керек 5-6 анан мындай здравый смысл деп коет да, мындай ден соолукта ой жүгүрүп, мындай любой нерсени караганда жаңыдан карап, анан себеп натыйжа менен ой жүгүртүшүбүз керек да. Көрдүңөрбү, мына түшүн өлчөө байланышы дейт, зат курам байланышы дейт, көп да, мына айтып атпайм, миллион бактериялардын ургачылары, анан атасы апасы деп бөлө берсеңер деле толтура да. Анан ача туяктуулар, анан жүнү тик өскөн, анан капталынын ал эме да, көрдүңөрбү? Ошондуктан силер анын мындай өтө майдалап кириштен кереги жок. Мына могу 6 байланыш бар экен, дагы азыр аналогия талдап атканда таап калсак дагы жазабыз, бирок ушул 5-6 байланыш бул эң негизгилер. Калган билиштин кереги деле жок, уже ойлонуп атып эле таап аласың да, чыга берет. Эми буларды жаздыңар, келгиле эми силер менен биз аналогиянын иштөөнүн техникасын мен силерге көрсөтөйүн. Бул жерде өзүнүн техникасы бар. Бул техникасы аябай жакшы. Мындай техникада балдар, силер аналогияны биринчи көргөндөчү колуңар менен жообун жабасыңар. Мына азыр мен АБВ дегенде вариантты жазган жокмун да. Ошондуктан силер китептен аналогияны көргөндө могул эталон сөздү калтырасыңар дагы АБВ вариантты колуңар менен жабасыңар. Көзүңөр көрбөш керек. Себеби, эмне үчүн себеби? Кана ойлонгулачы. Эмне үчүн жабабыз колубуз менен? Машыкканда туура машыгыш керек да. Кана балдар. Аналогиянын жоопторун жабабыз. Өзүбүздү катышты табуу, азаматсыңар, өзүбүздү текшерүү максатында өзүбүз ойлонуп, ошол сөзгө жакын маанисин табуу үчүн байланыш түшүнүү, азаматсыңар. Вот вообще кыйын экенсиңер силер. Вообще супер балдар экенсиңер. Туура? Ошентип көнүш керек. Эгерде жообун көрсөңөрчү, силер аналогияны окуп туруп эле анан жообун, туура жоопту издей баштайсың да, анан Асы деле жакын, Бсы деле жакын, Всы деле жакын, Гсы, анан кайсынысы деп жалдырап туруп каласың дагы, убакыт коротуп баштайсың да. Бул туура эмес. Ошондуктан варианттын бизге кереги жок. Бул машыгып атканда ушинтип бир 200-300 аналогияны талдай турган болсоңор балдар, баягы ортодо тест тапшырганда тесттен көргөндө эле 2-3 секундта эле табасың да туура жообун. Прокурор коргоо дейт. Келгиле эми катышын табалы. Кандай катыш бул? Силер мага варианттарды сунуштабагыла. Министр аткаруу, милиция коргоо кереги жок алар. Силер мага экөөнүн ортосунда катышты эле таап бергиле. Катышты. Катыш. Кандай катышта турат? Кесип, функция, себеп, натыйжа дейт. Жалпы сүйлөп атасыңар балдар, слишком. Прокурор эмне кылат? Коргойбу же коргобойбу? Мага ошону айткыла. Прокурор коргобойт, Анда бул жерде эмне деп турат? Прокурор коргоо деп турат. Анда катыш кандай экен? Антонимдик байланыш, азаматсыңар. Көрдүңөрбү? Ушинтип табасыңар. Отуруп алып, прокурор коргоо бул эмне дебей, прокурор эмне кылат? Же ушул экөө кандай катышта, ушундай катышта дегенде сүйлөм түзүп же ойлонуп көрөбүз, ушул көзүбүз көрүп турган нерсени. Түшүндүңөрбү? Экөөнү мындай байланыштырып ойлонобуз. Мына карама каршы. Демек, бул жерде кесип, функция деп аткан нерселерди айттыңар силер, ооба. Бирок мындай өтө терең эмес болуп калды да жана. Бирок эми биз прокурор коргобойт экен. Демек, кесипке тескери функция экен, анда карагыла. Энди биз баягы 6 байланышты жазып атканда анан 7-чиси кылып кесипке тескери функция деп жазбайбыз да, көрдүңөрбү? Бул слишком көбөйүп кетет. Бирок биз зато ойлонуп эле таап алдык жаңы байланыш. Бирок негизги түбүндө карама каршылык жатат экен. Могу экөө бири-бирине карама каршы келет экен. Демек, варианттары кандай болушу мүмкүн анда балдар? Варианты кандай болушу мүмкүн? Кана, мына ошондо мына аналогиялык салыштырмалуу ой жүгүртүп атабыз. Логика мына балдар.
Сот актайт дейт. Сот балдар актайт деген болбойт. Себеби сот актайт, соттойт, экөөнү тең кылат ал. Түшүндүңөрбү? Милиция кылмышкер дейт, ал бул болбогон нерсе. Мугалим дарылоо бул такыр эле байланышпаган нерсе. Мугалим вообще дарылоого киришпейт. Ооба, мугалим дарылайт, силердин мээңерди дарылайт. Бирок биз дарылоону мугалим окутпайт дейт. Мугалим окутпайт десе дагы жакыныраак болот бул. Ооба. Мисалы үчүн мугалим окутпайт десеңер, ошондо бул жерде прокурор коргобойт деп жазылган жок да, чынбы? Прокурор коргоо деп турат. Анда мугалим окутпоо деп окшош беришиңер керек. Көрдүңөрбү? Аналогиялык, мындай аналитикалык салыштырма ой жүгүртүңөр, слабый иштеп аткан ушу жерден көрүнүп атат. Могу жерден мүчөлөрүн дагы окшоштуруп келишиңер керек. Адвокат коргобойт дегениңер бул дагы неме да? Адвокат, мисалы үчүн мугалим окутпоо дегенди алышыбыз керек, мына, мугалим окутпоо. Эми адвокатты балдар каралоо дейт, Адвокат каралоо дейт, ооба, адвокат каралабайт, тескерисинче адвокат коргош керек, Ошондо адвокат каралоо десеңер жакшы вариант, мисалы үчүн. Мен эми бул азыр туура, бысы туура эмес, мындай туура бир, то есть силердин варианттарды топтойм, но бардык варианттар азыр туура келет. Азыр силер бир жакшы нерсени байкайсыңар, балдар. Карасаңар, так, адвокат, мен силерге азыр түшүндүрөм да, каралоо дейт, Адвокат каралабаш керек, наоборот, акташ керек, То есть коргош керек. Милиция ырдоо дейт. Бул такыр эле башка жакка кетип калдың, Назима. Милиция ырдоо эч кандай байланышы жок. Актер ырдоо бул дагы байланышы жок, эч кандай болбойт андай. Алыс кетип атасыңар, Юрист коргоо бул деле жалпы болуп кетти, слишком, Юрист деген түшүнүк жалпы да, булчу. Юрист өзү бөлүнөт да ичинен, Мына мугалим окутпоо, адвокат каралоо, то есть адвокат каралоо, Кана ойлонбойсуңарбы? Мисалы үчүн дагы бир кесипти алгыла дагы ошого кылбаган тескерисин. Кесиптин кылган бир ишти кылат, ошого тескери нерсени кылыш керек да. Мисалы үчүн ырчы ойлонуу десеңер болот да. Мисалы ырчы ойлонбой эле ал ырдайт, эстрадага чыгып алып, мисалы үчүн ырчылар ырдап атат, шоу бизнестеги ырчылар бар го. А ойлонуу бул вообще ырдаганга карама-каршы келет. Бул сүйлөбөшүң керек ойлонгондочу. То есть мына көрдүңөр, ушундай кылсаңар болот экен. Так, жакшы. Мен айткандарымды уккан жок, кайра эле актер ырдоолорду жазып атасыңар. Эми мен туура варианттарын силерге көрсөтөйүн, а силер эми таап көргүлө, Так, аналогияларыбыз. Ошондо балдар прокурор коргоп экен, анда А, Б, В, Г вариантты карагыла дагы кайсынысы туура, гана мага бир ооз менен айткылачы эми туура вариантын гана. Так, Бек, Айсезим, Артур, так, ой, Атыра, Малика, Айназик, молодец, мына азаматсыңар, вообще супер экенсиңер силер деп мактап коюп турайын. Окуучуларды мактаса жакшы окуйт го, Мактап, сен кыйынсың деп алдап туруш керек да, Азаматсыңар, мына Всы туура. Көрдүңөрбү, мен эмени варианттарды көрсөтпөй туруп, ошол биз негизги катышты карасак, анан ортосундагы байланышты 100% таба турган болсок, ошондон кийин гана эме болот да. Ошондон кийин вариантты оңой таап алат экенбиз. Анан бир жолу ушинтип түшүндүрүп атсам, бир окуучу мындай дейт да, балдар. Эме дейт? Агай дейт. Биз бир аналогияны талдаганга 10 минутта кетирдик. Ортодан бир аналогияга 1 минут берилет турбайбы, анан биз ушинтип отура беребизби дейт да.
Эми ошол суроосуна кандай силер кошуласыңарбы же кошулбайсыңарбы? Өзүңөрдүн оюңарды айтып калачы мына. Ошол окуучу туура айттыбы же туура эмес айттыбы? Туура эмес айтса эмне үчүн? Кааласаңар жазганына зеригип атсаңар мына колуңарды көтөрүп ой бөлүшкүлө, камераларыңарды күйгүзүп койсоңор мындай сабакка келгенден кийин. Баягы эмеге окшош да. Класска киргенде баягы мектепке барып, бирок класска кирбей койгонго окшош да. Камераларыңарды жандырып койсоңор, өзүм менен өзүм сүйлөшүп аткандай эле болуп атам. Вот күйгүзүп койсоңор мына кызыктуу да, бири-бириңерди көрөсүңөр, таанышасыңар. Так, баарынан биринчи түшүнүү керек дейт, Так, Мадина. Мадина, кулак сизде, микрофонду жандырабыз. Так, Мадинанын интернети катып калды окшойт, Так. Биз мен ошол окуучуңуздун немесиге кошулбайм. Себеби биз бул жактан ошол канчалык тез иштөөнү үйрөнүп жатабыз. Ошондуктан тез иштей алабыз деп ойлойм. Өз бактысын туура эмес колдонуп алыптыр дейт, баарынан биринчи түшүнүү керек. Түшүнүш үчүн балдар эмне кылыш керек экен? Кана түшүнүү деген сөздү мен силерге үйрөткөм, бирок бүгүн биринчи жолу сабакка кирип аткан балдар деле болушу мүмкүн, Ошол үйрөнүү максатында дагы бир жолу кайталайлы балдар. Мына баарынан биринчи түшүнүү керек деп Аси айтып атат. Муну кандай биз түшүнүшүбүз керек? Түшүнүү деген эмне болуп атат өзү? Канткенде биз түшүнөбүз ошондо? Кана жазгылачы. Жазгыла көрөйүн мына. 4 мыйзамда бар го, логиканын 4 мыйзамы дейт. Түшүнүү үчүн 8 сааттан ашык аналогия менен даярдануу керек. Талдап көрүш керек. Ошондо балдар эме да, бир жолу кылганда 2% мээге кирет деп айткан эмесиңердеби? Бул менин айтканым эмес, бул окумуштуулар изилдеп чыккан. Ошондуктан силер бул жаңылыкка сүйүнүшүңөр керек да. Мен тупой эмес турбаймынбы, мен нормальный турбаймынбы көрсө деп өзүңөрдү мындай башыңардан сылап койсоңор болот. Значит, 25 жолу кайталасам, мен 50%-ин түшүнүп алам деген сөз да. Вот, азаматсыңар мына 50 жолу көрүш керек. Эми балдар 50 жолу көргөнгө кимдин күчү жетип атат? Ким канча жолу көрдү? Мен баягы математика боюнча сабактарды бердим эле силерге, көргүлө деп. Жазгылачы, ким канча жолу көрүп атат? Мен кызыгып атам. 3 жолу, 7 жолу бир сабакты дейт. Молодец. Мен эң көп 4 жолу көрдүм дейт. Өзүңдү мактап кой сен Акманай. Мына биринчи жолу жашоомдо бир нерсени 4 жолу кайталадым деп. Жага чейин кайталачу элең ушунча жолу. 3төн кийин көрбөдүм дейт. 3-4 жолу кайра көрдүм. 5 жолу бир сабак. 3-5, молодцы. Мына силерге жетиптир. Ушундай жаштар болсо, мына Кыргызстандын келечеги бар деген сөз да. Түшүнүңөрбү? Биринчи жолу көрдүм дейт, Макул. Жакшы балдар, азаматсыңар. Уже жетип атыптыр силерге. Демек, кийинки аналогияны талдайбыз анда. Экинчи аналогия. Так. Экинчи аналогия. Жактыруу, аздектөө дейт. Жактыруу, аздектөө экен, кийинки. Так. Экинчи аналогия жактыруу, аздектөө экен. Эми балдар бул кандай катыш ошондо? Аздектөө деген эмне? Анан аналогияда балдар экинчи маанилүү нерсе, демек биринчи техника эмне экен? Жоопторду машыгып атканда карабайт экенбиз. Анан орто учурунда деле биринчи 5 секунд карабай койсоңор болот балдар. Себеби мындай жаап туруп 5 секунд, себеби бир аналогияны ага 1 минутта берип атса 60 секунд да. Ошондо 5-10 секунд мындай жаап турсаң нормальный эле да булчу. 10 секунд карабай койсоң эчтеке болбойт. Туура жообун табууга тезирээк болот.
жактыруу, аздектөө. Балдар, экинчи учур бар бул жерде. Ушул эки эталон сөз турат го. Ушулардын эмеси орун тартибичи, орун тартиби роль ойнойт. Мисалы үчүн биринчиси себеп, андан кийин натыйжа берилип атса, жооптордо натыйжа анан себеп берип койгон болсо, бул вариант туура келбейт. Себеби окшобой калды да, балдар, карасаңар. То есть мындай сүрөтү да окшобой атпайбы, көрдүңөрбү? Демек сөздөрдүн орун тартиби роль ойнойт экен. Эми балдар, менде силерге суроо. Жактыруу, аздектөө, так, синонимдик катыш, жалпы конкреттүү дейт, Ан үчүн аналогияда дагы эң маанилүү нерсе сөздөрдүн маанисин так түшүнүшүбүз керек. Баягы логиканын биринчи мыйзамы боюнча, барабардык мыйзамы боюнча, бул сөздөрдүн так маанисин билишибиз керек. Жактыруу дегенде биз эмнени, ошол тестти түзгөн адам ал эмнени ойлогон, анан аздектөө деген эмнени ойлогон. Бул ал тестти түзгөн адам өзү бир нерсени ойлоп, анан өзүнүн ою боюнча түзүп койсо, анан биз өзүбүздүн оюбуз менен таап койсок болбойт да. Анткени барабардык мыйзам бузулуп калат бул жерден. Ошондуктан бул барабардык мыйзам бузулбаш үчүн балдар канча критерий ишке ашыш керек эле? Барабардык мыйзамы болуш үчүн барабардык мыйзамдын негизги эмеси кандай эле? Аныктамасы. Себеп натыйжа дейт, жактырган нерсе. Барабардык мыйзамдын негизги эмеси кандай? Аныктамасы. Логиканы окуп атасыңарбы? Өтүп атабыз го, кайталап атасыңарбы? Ой өзүнө барабар, азаматсың, айсезим. Ой өзүнө барабар. То есть барабар, ой өзүнө барабар болуш керек, Ой өзүнө барабар болуш үчүн кандай болуш керек эле? Так болуш керек айтылган ой. Экинчи эмне болуш керек? Аныкталган болуш керек, Үчүнчү, эки маанилүү болбош керек. Эки маанилүү болбош керек. Ошондо балдар, аныкталган деген сөзгө кайрылабыз да, азыр биз бул жердечи. Аныкталган деген ушул баягы аныктама деген сөздү билесиңер да, мисалы үчүн затоточ деген бул заттын атын билдирет деп. Силер деле ошентип окуйсуңар, мен деле ошентип окуйм. Анан орустар деле затоточту караганда это имя обозначает предмет деп, орусча деле ошол заттын атын билдирет деген маани. Орустар үчүн дагы ошол, мага дагы, сага дагы бир эле маани. Ушул аныкталган деген ушул. Бардыгы үчүн бирдей. Күн деген бул жылдыз, мен үчүн да жылдыз, сен үчүн да жылдыз, бака үчүн дагы ал жылдыз болот да. Жылдыз ал. Бака билсе билбесе дагы баары күн өзү жер болуп калбайт, ал жылдыз боюнча турат. Өзүнүн аныктамасы ошондой. Демек аныкталган. Эми биз жактыруу жана аздектөө дейт, Аздектөө, жактыруу бул бир нерсени биз жактырабыз. Аздектөө деген эмне? Бул деле жактыруубу? Аябай сыйлоо, аяр мамиле жасоо дейт, туура. Демек аздектөө дегенде бул жактыруудан дагы мындай колуңа минтип көтөрүп жүрүү деген маани. Аябай, Ошондо бул кандай болуп калды, балдар? Синонимдик байланыш бар, ооба, экөө синоним болуп атат. Бапестөө дегенге дагы окшош. Анан бул жерде эмне болуп атат? Жанагы мен 5 катышты жазып бердим. Күчөтмө азаматсың, күчөтмө даража. Жактыруу анан аздектеп атат дагы. Өтө эле жактырып такыр эле мындай. Жактыруу дегенде эми мындай билдирбеши мүмкүн. Аздектөө дегенде уже кыймыл аракетиң менен да көрсөтөсүң да, жактырып атканыңчы. Ошону аздектөө. Күчөтмө даража өйдө карай кетип атат. Эми балдар кичине эме кылабыз, варианттардан түзөлү. Анан мага бир аз мисалдардан бергиле. Мына көрдүңөр, аналогияларды өзүңөр эле түзүп баштайсыңар. Бул эч кандай мындай бир жогорку окуу жайды бүтүп келиштин кереги жок. Мына логиканын 4 мыйзамын үйрөнүп алып,
еще ой жүгүртүүнүн 3 формасын карай элекпиз силер менен. Еще 4 мыйзамды дагы тереңдеп карай элекпиз. Жакшылап карай турган болсок, өтө күчтүү болуп кетесиңер. Эртең мектепке барганда мугалимдер уже силерден коркуп баштайт да, көп суроо бергениңерденчи. Ушу суроо бербей турса экен деп. Ило, өкүрүү, басуу чуркоо, макул. Сүйүп калуу дейт да. Келгиле варианттарды карайлы, Варианттарды көрсөтөйүн, анда кайсы варианты туура болот. Бир жооп менен туура вариантты жөнөткөлө комментарийге гана. Так. Ой, уже каша башталды. А, Г, В. Туура варианттан башкасынын баары кетти окшойт. Көрдүңөрбү? Мен айтып койсом, анан туура вариантты белгилей баштадыңар, Мен жок, айры эле каша башталды. Туура жооп Б. Кыймылдоо, зымыроо. Зымыроо деген бул өтө тез кыймылдоонун мааниси, көрдүңөрбү? Көрө албоо, жек көрүү эч кандай эме жок. Кыйкыруу, сүйлөө тескерисинче турат. Сүйлөө, мен айттым го. Орун, тартип роль ойнойт. Биринчи жактыруу деп жөнөкөй даражасы турат, аздектөө деп күчөтмө даражасы турат. Кыйкыруу менен сүйлөө тескери болуп турат. Кыймылдоо, зымыроо ошол байланышта турат. Жек көрүү, көрө албоо бул эки эме да. Жек көрүү дагы бул биринчи туруп калган. Көрө албоо деген биринчи туруп, анан жек көрүү болсо, анда бул вариант туура болмок. Бирок балдар, менде дагы мындай суроо пайда болуп калды. Силерде дагы ушундай суроо пайда болушу мүмкүн. Эгерде агай десеңер болот да. Эгерде агай ушул жерде 4-чү вариант туура болмок деп атасыз десе, анда могул көрө албоо биринчи турсачы балдар, көрө албоо. Анан жек көрүү болуп жазылган болсо, бул мындай эмес. Кайсы вариант туура болот эле кана? Мен силерге азыр аналогиянын дагы бир катышын үйрөтөм силерге. Гсы туура болбойт бул вообще. Себеби жактыруу, аздектөө деген экөө тең плюс. Экөө тең оң көрүнүш, оң. Жек көрүү, көрө албоо бул минус. А кыймылдоо, зымыроо бул эме да, нейтралдуу, бул мындай нейтралдуу деген бул орто да. Бул кыймылдоо деген сөз бул өзүнө плюс минус экөөнү тең камтыйт. Зымыроо бул өзү мындай тез, бир нерсе тез болсо бул жакшы деген мааниде да. Зымыроо деген өзүнө мындай негативдүү сөздү өзүнүн менен алып жүрбөйт да. Мисалы үчүн зымырап, убакыт зымырап учат десе, биз мындай бир аз кайгырышыбыз мүмкүн, бирок мындай көп эмеси жок да. Мо жек көрүү, көрө албоо сразу эле минус. Минус менен плюс экөө окшобой атат сүрөттө, көрдүңөрбү? Сүйлөө кыйкыруу болсо, асы туура болобу дейт. Эгерде мына кыймылоо, зымыроо, анан сүйлөө кыйкыруу деп турган болсо, ойлонуп көрүш керек экен, ушунда кандай болуп калат. Мисалы үчүн жактыруу деген сөз бул өзү плюс, аздекте ошо плюс жактыруунун эле күчөтмөсү. Сүйлөө деген сөз өзүнө плюстук маанини камтыйбы же минусту камтыйбы балдар? Нейтралдуу сүйлөө деген плюс минус. Жакшы сөз деле сүйлөшүбүз мүмкүн, жаман деле. А кыйкыруучу, кыйкыруу плюспу же минуспу? То есть сүйлөө деген минус катары кабыл алсак деле боло берет. Кыйкыруу минус деп, ошондо асы да туура эмес болуп калмак экен да, мисалы үчүн. А зымыроо дегенде биз терс нерсени түшүнбөйбүз баарыбызчы. Ошондуктан эгерде могу сөздөрдүн орун тартиби тескерисинен болгон күндө дагы Б варианты бизге эң жакын болот экен. Мына ушинтип биз карайт экенбиз. Түшүндүңөрбү балдар? Так, анда ошентип машыгасыңар.
Пока бүгүнкү сабагыбыз бүттү, балдар. Мен WhatsApp'ка дагы тапшырмаларды жазам. Анан суроолоруңар болсо, личкага жазгыла, курска катталгыла, окугула. Ошол пока, саламатта тургула, байланышабыз.